الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Eң эле биринчи Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы, салаваты, жана ал кишинин үй бүлөсүнө Аллахтын саламы, салаваты болсун. Бүткүл момун мусулмандарга Аллахтын саламы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей бир аз кеч калып баштадык эфирибизди. Негизинен саат 4-тө баштайбыз деп жарыя берген болчук. Иншаллах bundan кийинки күндөрү дагы ошо ораза айы ичинде күндүзгү саат 4:00 күндө сиздер менен түз эфирде бир жакшы бир теманы алып чыгып, ошол жөнүндө сиздер менен бөлүшөбүз иншаллах. Биз мурда айтып өткөнүбүздөй, бул темабызды хасад жөнүндө бир канча сабактар кылып өтүүнү чечтик. Хасад дегенде бир түшүндүрүп өтсөк, бул араб тилиндеги сөз. Кээ бирки биздин Кыргызстандын региондорунда хасад деп колдонулса, башка региондордо бул сөздү түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан бир аз буга токтолуп кетели. Хасад деген сөз көрө албастык деп которулат кыргызчасында. Бунун шариаттагы түшүндүрмөсүндө, аныктамасында хасад бул башка адамдын абалына көрө албастык менен андагы жакшылыктарды кетүүсүн ушундай ички жүрөгүнөн каалоо дегени, жок болуп кетүүсүн. Мисалы үчүн бир адам байлык ээси, бир адам илим ээси, дагы бир адам ушундай көптөгөн илимий ийгиликтерге жеткен, же болсо мансаптуу, денеси келбеттүү, көркөм, сулуу кыз келиндер болсун, ошол нерсенин бар экендигин каалабоо, анын жок болушун каалоо, андагы бул неаматтарды, өзгөчөлүктөрдү жек көрүү деп атасак болот. Ошол нерсенин чогултуп айтканда намы хасад, көрө албастык деп биз колдонобуз. Эми чындыгында бул хасад деген оору илдет десек деле болот. Ушул илдет коомчулугубузда айрыкча бүгүнкү күндө аябай көп таралып, ушул менен хасадтын зыянынан залакатын көрүп, канча адамдар кыйналып, керек болсо ушул хасадтын, көрө албастыктын айынан адамдар бири-бири менен келишпестиктен улам душманчылык, бири-бирин душман көрүп алып, жада калса өлүмгө чейин барган учурлар кездешет коомчулугубуздун арасында. Бул жеке адамдын жеке адамга болгон хасады болобу, же болбосо бир жамаат, же бир уюшуу, айтайлык кандайдыр бир уюшуу, ал диний жамаат болсун, диний эмес болгон жамаат болсун, айырмасы жок. Бири-бири менен ошол жамаатка карата көрө албастыгы болсун, же болбосо коомчулук, жалпылай коомчулуктун ичинде таралып кеткен бул илдет болсун, бүгүнкү күндө бардык тармактарда ушул хасадты толугу менен көрө алабыз, аябай көбөйүп кеткендигин. Чындыгында бул тема өтө орчундуу тема. Бүгүнкү күндө бул теманы сөзсүз ушул изилденүүчүлөр, аалымдар болсун, же болбосо дааватчылар болсун, сөзсүз коомчулукка жеткирип, аларды бул нерседен кайтарууга баарыбыз милдеттүүбүз. Анткени бул тарбиядан улам пайда боло турган илдет. Ошол мисалы үчүн үй бүлөлүк жашоодо айтайлык хасадты мисал келтире турган болсок, жаш кезинен баштап коңшусун жаман көргөзүү,
атасы тарабынан, энеси тарабынан. Ошол коңшу бир деме кайтарып бериш максатында сураса, үйгө керектүү чоот, балта, ушул сыяктуу нерселерди. Анан ал коңшу ошол сураган үчүн булар сурай берет да. Булар өзү ушундай сурай берет, бербегиле. Булар өзү мындай, булар тигиндей деп туруп ата-эне тарабынан, үйдөгү чоңдор тарабынан ушундай коңшу тарапка жаман сөздөр айтылуу, кайра көп айтылуунун натыйжасында баягы бала, ошол үйдө чоңоюп аткан бала, ошол ата-эненин, чоңдордун ошол коңшусуна карата мамилелеринен улам чоңойот экен. Ошол чоңдор коңшусуна хасат кылып көрө албастык кылса, балдар деле ошол үй бүлөдө чоңоюп, анан кийин эртең ал коомчулукка кошулуп, өзү үй бүлө күтүп, өзү бала чакасы менен жеке үй бүлө куруп, жеке жашаган кезде дагы башка коңшуларга карата ушундай бир көрө албастыктар, аларды жек көрүүлөр ушундай боло берет экен. Эми айтайлык, бул бардык тармактарда бар. Бир гана коңшучулукта гана эмес, бир мектепте окуган балаңыз, ошол эң жакшы окуп аткан баланы көрө албай, өзүнүн классташын көрө албастык сезимдер пайда болушу мүмкүн. Ошол нерседе эгер ушундай сезим пайда болуп атканда, ата-энеси тарбия менен жоопкерчиликти мойнуна алган үстүндөгү кишилер ошол баласына сен аны жаман көрбө, жек көрбө, анын бул окуп атканына сен дагы сага да бул түрткү болсун, сени дагы шыктандырсын, сен bundan да күчтүү болгун. Ал бала бул нерсеге өзүнүн аракети менен, умтулуусу менен жетишти деп туура багытты көргөзүп коюшубуз керек экен. Же болбосо ишканадагы мүдүр өзүнүн ишчилери мүдүргө жакын болоюн деп атып, баягы мүдүргө көбүрөөк мүдүр ага муктаж болуп аткан, баягы иштин ээси, директор дейбизби, ошол иштин башкаруучусу муктаж болгон кээ бир ишчилер болот. Ошо ишчилер менен тыгыз байланышта болот. Анан тыгыз байланышта болуп атканда, анан башка жумушчу, башка ошол сыяктуу ишчилер ошол шефине жакын болгондугун көрө албастык кылып, баягы адамды жек көрүп, баягы адамдагы баягы ийгиликтерди жок болушун каалап, хасат кылган учурлар болот экен. Болуп атат коомчулукта бул нерселер. Мугалимдердин арасында болсун, окуучулардын арасында болсун, же бир фирмада, же бир заводдо иштеп аткан ишчилердин арасында, директорлордун арасында, айтор бүгүнкү күндө өлкөбүздө Карагулдан баштап президентке чейин ар бир жашоонун тармактарында, ар бир орундарда, ар бир ишкана, ар бир ушундай бир адам чогула турган, бири-бирине мамиле кыла турган абал түзүлгөн болсо, анын баарында көрө албастык бүгүнкү күндө ушул илдет биздин кирбеген бурчу, кирбеген бир эшиги калбады десек жаңылышпайбыз. Бул ушундай оору, көрө албастык деген, хасат деген оору, бул ушундай оору бүгүнкү күндө эл, ата-энелер, жоопкерчиликтүү кишилер жаш уландарыбызды, кыздарыбызды ошол нерсеге ийилип кетпестик үчүн ар бир орунда мындай көңүлсүздүк кылып таштап койбостон тарбияны беришибиз керек, улантышыбыз керек. Андай болбосо бүгүн коом ыдырап кете турган учурга чейин алып барып коет. Хасат деген ушундай нерсе, бул керек болсо бул бүтүндөй бир коомду майдалап сала турган күчү бар. Эгерде буну биз таштап коюп кое турган болсок, үй бүлөлөрдү бузуп сала турган күчү бар. Эгерде ошол үй бүлө өзүнүн убагында ошого кайдыгер карабастан ошого алдын алып, ошону чечип койбогон болсо. Бул ушундай хасат деген ушундай бир оору. Бул оору бир жеке адам менен эки жеке адам, экөө эң жакын дос болсун, эң жакын адамдар болсун, ошол экөөнүн ортосун бет карабай турган деңгээлде бири-бирине ушундай бир душман, кодум шайтан, Кудай Таала бизге Кур'ан-ы Керимде танытып атат го. Инна шайтана лил инсани адуввун мубин.
insanга tanıtып атат. Seni görünбөс düşmanlarından birisi kim? Şeytan. İnsaniyatqa açık düşman. Dep Allah subhanahu wa taala şeytanı tanıttı. Gözgө görünmөгөн düşmanlarыбыздан. Ошондой шайтанды душман көргөндө душман көрүп кала турган деңгээлге жетип калышы мүмкүн. Эгер бир улуттун арасында хасат пайда боло турган болсо, көрө албастык деген оору пайда боло турган болсо, анда улутчулдук деген нерсе күчөйүп барат дагы, анын аягында ошол эки улут бири-бирине бет карабай турган, эки улут бири-бирин жек көрө турган ушундай бир эң оор керек болсо ортосунда бир канча жылдап согуштарга чейин алып барып коюшу мүмкүн. Хасаттын көбүрөөк биздин көзүбүзгө таштала турган bir жагы абалдары кайсылар десе байлык. Ошол адамдагы материалдык жетишкендиктер экинчи адам аны көрө албастык менен ошондон улам канча нерселер болот. Канча мына тарыхта өзүбүз билебиз, көрөбүз, баарынан кабарыбыз бар. Канча улуттар, канча коомчулуктар ушул хасаттын арыгынан запкы жеп, хасаттын айынан ыдырап кеткендерин биз тарых барактарынан окуп билебиз. Бүгүнкү күндө мына биз жашап атабыз, бүгүн тирүүлөрдүн үстүндө биз жоопкербиз. Ошого кайдыгер карабастан, эгер коомчулукту, жеке адамдарды, үй бүлөлөрдү бардык тармактарда ушул нерсени даватчыларыбыз, билген кишилер, ата-энелер түшүндүрүшүбүз керек. El-hasadu maradun udal min kadimiz zaman. Min kadimiz zaman. O ilgerden beri bul göralbastык деген оору бул айыкпас оору болуп саналып келген. Айыкпас оору дегени оорунун түрлөрү бар. Бул материалдык оорулар болот, анан руханий жактагы оорулар болот. А бул ошол адамдын көзүнө көрүнбөгөн денесинде ачык бир, мисалы үчүн башыңыз ооруса баш ооруйт экен да, жүрөк ооруса жүрөк жак тарап ооруйт экен, бут ооруса бут тарап ооруйт экен. Ошондой эле бул хасад деген бул илдет оору, бул оору адамдын бир нафсине байланыштуу болгон, руханиятына байланыштуу болгон оору. Эгер бул оору менен ооруп аткан киши болсо, бул аябай эң чоң оору менен ооруп атыптыр деп айтабыз. Анткени бул оору эмне деп саналып калган? Марадун удал. Ошол айыкпас оорулардын катарына кирет. Илгертен бери. Бул оорунун тарыхына келе турган болсок, бул оору сүннату иблис. Иблис, шайтандын сүннөтү. Айндама асаллаха раббал аламин би адами суджуд ли адам ма'ал малаика. Аллах Таала адамзатты жерге жаратууну каалады. Жана адамзатты жерге өзүнө орун басар кылып, жерди башкарыш үчүн халифа кылууну Аллах субханаху ва таала каалады. Бул каалаганда Аллах Таала бул ишти каалап туруп, периштелерине тегерегиндеги жанындагы периштелерге мен инсанды жаратмакчымын дегенде көптөгөн периштелер Аллах Таалага мынтип кайрылды. Сен жерде кан төгө турган, жерде шундай бузгунчулук тарата турган адамды жаратмакчысыңбы? Я Раббым, биз сага нусаббиху, тасбих айтабыз, сени улуулайбыз, сага күнөөкөр болбойбуз. Шундай бир затты жаратмакчысыңбы деп Аллах Таалага кайрылганда, Аллах Таала инни кунту а'ламу ма ла та'ламун, мен силер билбеген нерселерди билемин деп Аллах Таала бул аятты түшүрөт. Биз Кур'ан-ы Керим аркылуу аяттарын маанисинен айтып атамын. Аллах Таала мен силер мен силер билбеген нерселерди билемин дегенде периштелер Аллах Таалага истигфар айтып, я Раббым деп Аллах Тааладан баягы сөздү айткандыгы үчүн Аллахка истигфар кылышат. Ошол кезде алардын арасында жерден, жиндердин арасынан эң салихи болгон жиндер адамдардан мурун жерде жаралып, жерде жашаганда кээ бир аяттарга көрө
алардын ичинде ушундай бузгунчулук болуп, бири-биринен кан төгүп, душманчылык кылып, жерде бузгунчулук кылып жүргенде Аллах Таалага апат жөнөтөт экен. Ошол апат жөнөткөндө арасынан эң салих, таква, ибадатта бекем, кээ бир риваяттарда келет, жерде сажда кылбаган жери калбаган дейт. Ошондой бир кишини Аллах Таала өзүнүн жанына периштелерге керек болсо сабак бердире турган кылып Аллах Таала өзүнүн жанына чыгарып алат. Ал ким? Ал биз азыркы күндө Кур'ан-ы Керим бизге сенин ачык душманың шайтан деп бизге таныткан шайтан алейхи наала. Ошол иблис шайтан болушунан мурун ушундай бир салих киши болгон. Анан ал жиндерден болгон. Жиндер болсо оттон жаралган, адамдар лайдан жаралган. Анан ошол инсанды жерде мукаррам болуп, башка махлукаттардан өзгөчө болуп, жерде орун басар болуусун ошол шайтан көрө албастыктан улам Аллах Таалага мындай деп кайрылат. Мен нурдан жаралган, оттон жаралган болсом, сен лайдан жаралганга мен сажда кыламынбы деп баягы сажда кылуудан баш тартат. Вастакбара ва кана минал кафирин, кибирленди. Анан ошол кибирленгенден кийин кафырлардан болду. Буйруктан баш тартып деп ошол окуя бизге айтылат. Эми ушул жерде шайтан адамга улуулоо саждасы кылыш үчүн, урмат саждасын кылыш үчүн Аллах тарабынан буйрулганда шайтан ошол инсанды жер жүзүндө орун басар кылынышына шайтан көрө албастык кылды, хасат кылды. Ошол хасат деген илдет шайтанда пайда болгондон кийин Аллахнын буйругуна баш тартууга чейин алып барды. Аллахнын буйругунан баш тартканда Аллахка кафырлардан болду жана жерге анын суранычы менен адамдарды түбөлүккө ошол кыямат күнүнө чейин азгырганга Аллах Тааладан ушундай бир рухсат алып, Аллах Таала жерди сыноо үчүн шайтанды кошо түшүрдү Адам алейхиссалам менен бирге. Бул жерде биздин назарыңыздарды карата турган бир жагдай бар. Эмне? Хасат эң биринчи пайда болгон күнөөлөрдөн деп айтабыз. Анткени шайтан адамга сажда кылуу, адамдын мөөнтүп жерде орун басар кылып жаратылганына хасат кылды, көрө албастык кылды. Көрө албастык аны кибирленгенге чейин алып барды, буйруктан баш тартканга чейин алып барды. Анан буйруктан баш тарткандыгы, кафыр болгондугу аны түбөлүк жаханнамга киришине алып барды. Демек караңыздар, ушундай бир абут, ушундай бир таква, жерде сажда кылбаган, бир жери калбаган, Аллах керек болсо өзүнүн периштелеринин жанына, периштелерге сабак берсин үчүн ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берген бир мындай айтканда азыркы күндө айтабыз олия дейбизби, алардан да жогорку деңгээлдеги кишини Аллах ушул хасат кылып, хасатын айынан ошол бар бүтүн мурунку кетирген бүткүл сооп амалдарын жокко чыгара турган жана түбөлүк жаханнамга киргизе турган даражага алып барып койду. Ал эмне? Ал күнөөнүн аты хасат. Хасат адамды, жеке адам болсун, коомчулук болсун, жеке адамды да, коомчулукту дагы ыдырата турган, ушундай бир туңгуюкка алып барып кое турган эң жаман оорулардан бири. Демек хасат, көрө албастык деген оору бул марадун удал, айыкпас оорулардан бири. Бул кылмыш, хасат, көрө албастык деген амал, бул күнөө иш кимдин сүннөтү экен? Сүннөт иблис, иблистин сүннөтү. Шайтандын жолу. Сүннөт деген жол маанында. Жана жерге Аллах субханаху ва таала Адам алейхиссаламдын балдары Хабыл жана Кабыл деген балдар бар эле. Аллах Тааланын буйругу менен курбанчылык кылыш керек эле. Аллах Таала ал курбанчылыктарын кимиси чыныгы ихлас менен, чыныгы жан дүйнөсү менен, чын дили менен кылган курбанчылыгы Аллахтын астында бааланып кабыл болот эле. Ошол нерсеге Кабыл менен Хабыл буйрулганда, экөө тең курбанчылыкка аттанышат. Хабылдын
курбанчылыгы Аллахтын астында кабыл болот. Кабылдын курбанчылыгы болсо, ал ошого нерсеге мындай көңүл койбостон, баягы ыхлас менен кылмаган амал болгондуктан Аллах Таала анын курбанчылыгын кабыл кылбайт. Кабыл болбагандыгын, Аллах кабыл кылбаганын билгенден кийин Кабыл өзүнүн бир туушканы Кабылга хасат кылды. Жана анын кылган хасаты, көрө албастыгы өзүнүн бир тууганын өлтүргөнгө чейин алып барды. Мына караңыздар. Мына ушул нерсе awwalu jarimatin usiya biha Allahu ala wajhil ardi bi sababil hasad. Hasad себептүү, көрө албастык себептүү жерде биринчи ишке ашкан, Аллахка күнөөкөр болгон биринчи кылмыш болуп калды. Hasad şunday ooruu экен, эң адамдын жүрөгүндөгү, адамдын ушул ички дүнүйөсүндөгү айыкпас эң жаман илдеттерден. Ушул илдетти жөнүндө биздин шариятыбыздын позициясы кандай десе, бул жөнүндө айтылат. Анна шара kana lahu mawqifuhu al-wadih as-sarih fi tahrim al-hasad. Şariatımızın bul ooruga болгон позициясы аябай ачык, айкын. Fi tahrim al-hasad, hasatты арамга чыгарууда. İslam dinimiz bul нерсени арам кылды. Пайгамбар алейхиссалам көптөгөн хадистерде, Абу Хурайра радıyallahu anhuдан риваят кылган хадисте үммөткө шундай бир жакшы нерселерди айтып атып, фала тахасаду ва ла табагаду тагадабу деген, бири-бириңерге мындай ачууну таратпагыла, жана жек көрүүнү бири-бириңерден жок кылгыла, жана көрө албастыкты жок кылгыла деген Пайгамбар алейхиссаламдын буйруктары бар. Жана Кур'андын аяттарында бир канча аяттар бар бул жөнүндө, арамдыгы жөнүндө. İslam şariatının bul temadагы позициясы аябай ачык жана айкын. Hasad бая айтканыбыздай жеке адам менен жеке адамдын ортосунда болобу, коомчулуктун арасында болобу, коомчулуктун арасында, жамааттардын арасында болобу, бүгүнкү күндө канча адам, ушул канча адамдар ушунун айынан келише албастыкка чейин барып, ушунун айынан коомчулуктар ыдырап, ушунун айынан, ушул оорунун айынан канча оорулар пайда болуп, ал оорулар аны төшөккө чейин алып барып мыктап койгон учурлар, анан табып доктор келип анын иллетин, себебин таба албай аткан учурлар көп кездешет. Анткени бир адамга хасад кылса, бул хасад кылган адамдын өзүнө гана зыян болуп калбай, хасад кылынган кишиге дагы ошол махсуд деп коет. Хасад кылынган кишиге дагы ошонун залакаты тиет экен. Кантип десе, бул көзүгүп калыптыр, көз менен ооруп атыптыр дейбиз да, аны түшүнөбүз баарыбыз. Хасад менен ооруп атыптыр деген түшүнүк дагы бар. Эмнеге хасад менен ооруйт десе, бирөө ага хасад кылып койгон, көз артып койгон, көрө албастык кылып койгон, ошол адамдын баягы руханиятында көрө албастык сезим, ошол көрө албай аткан адамдын денесине дагы залакат жеткире эткен кудум көз тийген сыяктуу. Эми бул оору кандай оору десе, бул кимдердин бир характериндеги, кимдердин кулк мүнөзүндөгү оору десе, бул аннаху лейса мин ахлaqul muslimin wa innama huwa min akhlaqi a'daihim al-yahud wal mushrikin wal munafiqin. Бул мусулмандардыкы эмес. Бул мусулмандардын кулк мүнөздөрүнөн эмес деди. Бул мусулмандардын душманы болгон яхудилер, мушриктер жана мунафиктердин кулк мүнөздөрү. Ошон үчүн алар
тарыхта деле пайгамбар алейхисалам пайгамбар болуп келген кезде пайгамбар алейхисаламга яхудилер көрө албастык кылды. Бул бүткүл пайгамбарлар бизден чыккан эле. Якуб бизден чыккан, Юсуф бизден чыккан, Муса бизден чыккан. Эми биз жакында күтүп алабыз. Биздин китебибизде Ахмад шундай макталуучу деген нам менен бир пайгамбар келет. Ошол пайгамбар келгенде силерди арабтарды биз ошол пайгамбар менен көргөзөбүз деп арабтарды коркуткан. Яхудилер арабтардан пайгамбар чыгыш Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар чыгышынан мурун эле алар ыйык китептеринде Ахмад аттуу бир пайгамбар келет биздин арабыздан деп ошол пайгамбарды күтүп, керек болсо пайгамбардын келишин ошол арабтардын өздөрүн коркутуп турган. Бизде жакында бир пайгамбар келет, ошол бизге келип жетекчилик кылып биз силерди көргөзөбүз депчи. Ушунчалык бир яхудилердин жүрөгүндө хасат деген, көрө албастык деген нерсе бар эле. Ошол арабтардан эч качан пайгамбар келбеген еврейлерден эмес, дайым пайгамбарлар келген еврейлерден эмес, арабтардын өздөрүнөн пайгамбарды чыгарып койду Аллах Таала. Анан ошол Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар экенин билсе дагы бизден чыкпады деп хасат кылып, алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ээрчибеди. Жана пайгамбар алейхисаламга Бану Кайнука, Бану Надир, Мединадагы Бану Курайда деген 3 кабилалар бар эле, уруулар. Ошол уруулар үчөө тең пайгамбар алейхисаламга ошол хасаттан, көрө албастыктан улам ошол пайгамбар алейхисаламга канча деген түйшүктөрдү алып келген, ортодо чоң согуштарга чейин барган, канча деген сахабалар өлгөн. Кийин келечекте дагы яхудилер канча деген мусулмандарга кылган кылмыштары бүгүнкү күнгө чейин китептерде, тарыхтарда жара керек болсо бүгүнкү күндө дагы алардын кылмыштары билип олтурабыз баарыбыз. Эми бул оору, бул илдет, бул жаман мүнөз яхудилердин кулук мүнөзү экен. Жана мушриктердин мүнөзү экен. Мушриктер пайгамбар алейхисалам орунда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Меккеде динди алып келгенде көптөгөн мушриктер пайгамбардын пайгамбар экенин билген. Бирок пайгамбар алейхисаламга хасат кылды. Биз аларды өзүнүн кезинде иншаллах кийинки сабактарыбызда кенен токтолуп өтөбүз. Ошол убактагы мушриктерден кантип пайгамбар алейхисаламга хасат кылды, көрө албастык кылды. Пайгамбар алейхисаламга хасат кылганда алардын рулдору кандай болгон, анын баарын иншаллах кийинки сабактарыбызда кенен жарытып өтөбүз иншаллах. Орозоңуздар кабыл болсун. Мына улуу айда отурабыз, баарыңыздардын ибадаттарыңыздар кабыл болсун, кылган ихсандарыңар кабыл болсун иншаллах. Баарыбызды ушул ороз айынан пайгамбар алейхисалам айткандай ма тaqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Ошол мурунку күнөөлөр кечирилген абалыбызда чыгып кетишти деп баарыбызга насип кылсын иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.